Мен Кытайда жүргөн жокмун туугандар. Мен Таластагы эле ушул полистрол, гранул чыгарган, полистрол, бетон чыгарган заводко келдим. Чекесинен эле мына. Пожалуйста. Көрүңүз. Мына катуу эле ура. Ана кесага. Мынаса эмне керек да? Отко күйбөйт, суга чөкпөйт деген мына накта материал ушу да. Эки чети утепленный. Апаловка коем дебейсиздер. Түшүнүп атасыздар да, эмнеге асып койгонун. Но үй салып беребиз деп атпайсыздарбы? Кандай шартта салып бересиңер? Анткени заливканын далай эле азабын тарттым да менчи. 1,5 миң 2 миң сом үнөмдөйт Бир квадраттан. 1 квадраттан. Бул кышында кандай практичный болду? Кышында мына ушул футболкачан жүрүшөт үйүндө. Футболкачан жүрүшөт. Зыяндуу бир химиялар жокпу деп. Баштан аяк тегиз 100% тегиз жайгашкан да. Мен Кытайда жүргөн жокмун туугандар. Мен Таластагы эле ушул полистрол, гранул чыгарган, полистрол, бетон чыгарган заводко келдим. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Өтө сонун жаңылык, өтө сонун маалымат берем туугандар. Караңыздар, эмне деп таң калып атсаңыздар, бул ошол полистрол гранул мынакей караңыздар. Кайдык эле жанагы пеноплекстин гранулу болгондо да таластан чыгып атат да. Буну азыр каяка барып түшүп атканын көргөзүп берейин. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Мен ошол Таласта Калин айылында полистрол чыгарган заводко келдим туугандар. Мынакей азыр моундай сонун маалыматтарды берем. Өздөрү чыгарат экен караңыздар, полистрол гранулду. Жана ал жактан чыгып, нол жакка түшө берет экен да. Но бункерге түшөт экен караңыздар мына. Но даяр макетти караңыздар туугандар. Заливкага дагы даяр полистрол блоктор, мына стяжкага, но меш комнатка, нооларды караңыздар. Баягы снопоиз колонналарга апалавка коюп отурбай ошол жерге эле бетон куюп коет экен. Кааласаңыздар үй да куруп берет экен да. Өздөрүнүн командасы, бригадалары бар экен, прораптары. Кыскасы сонун видео болот туугандар. Аяна чейин көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Мен аябай кубанып атам. Биз да кубанычтабыз. Таласта ушундай команда пайда болгонуна гранулду көрүп дагы сүйүндүм да. Эми бул жерде иштеткенибизге көп эле жыл болду, бирок болгону баягы калың калайык билбейт да болгону. Адам кылган адам кылат да, туурабы? Эмне үчүн эле даяр гранул алабыз деле Кытайды карап отурушуңар керек, туурабы? Өз аракет кылдык. Маласы. Бул нерсеге көп менен жумшадык. Анда эмесе мен четинен суроо берип баштайын анда, элге маалымат берейли жалпы. Ногул полистирол блокторду мен чын эле көптөн күткөм да, ушундайды ким ойлоп чыгат болду экен депчи. Анткени бүгүн заливка эң эле проблема, заливка болуп атпайбы, туурабы? Баягыдай пеноплекс немелерди коюп коеюн десең, тышкан аралап кетет экен. Туура айтасыз. Баягыдай пенобетон куяйын десе, анын өзүн бир профессионалдары куйбаса, көбүнчө баягыдай жарылып үшөлөм калып атканда видеолорду көрүп атабыз да. Адамдар коркуп атат да. Ногул мынакей, басса эчтеке болбойт, туурабы? Мынакей Чычкан кирбейт. Бул чычкан кирбейт. Бул өзүнө ным тартпайт. Бунун ушундай свойствосу бар. Отко күйбөйт. Отко күйбөйт, суга чөкпөйт деген мына накта материал ушу да. Анан мынакей Размери кандай бунун? Размерин бир жагы 60, бир жагы 80. Ушул 2-3 бириги 1 квадрат метр болот да. Но экөө 1 квадрат. Экөө 1 квадрат метр. Ногу баягы балкалардын ортосуна эле коюп кете берет. Эки балканын ортосу көбүнчө бизде устакелерибиз 60тан кылгандыктан биз ушуну 60ка ылайыктап, бир балканын ортосуна бир размерде алып барып коюп эле анан чекесине. Эгер 80 болсо мындайынан коюп коет. Мындайынан коюп коет. Эки вариант. 80ге 60 туугандар. Буну күн сууктарда эле, кышында деле кургак иштей берет. Айырмасы жок, кургак иштей берет. Кургак жумуш да бул. Мынакей дагы түшүндүрүп кетейли, бул жери болсо стяжкага колдонсо болот. Бул баягы биз мини макет кылып койгонбуз. Бул болсо межкомнатный стеналарды, дуалдарды ушул ичкебиз менен бөлсө дагы болот. Биягына келсеңиз, бул основной дуал ушул менен ушундайынан 30 жагынан коюлат. 30. Бул лотокчосу болсо U блок деп коет буну. Бул эң үстүнкү сисмопоюздун ордуна коюп, аполовканы да токпойт. Ушундайынан коет дагы ичине арматура салып туруп эле цемент тегиздеп коет. Бүттү, сисмопоюз утеплениясы менен бүтөт бул. Туугандар, эми баарыбыз эле стройкада жүрүп атабыз да, туурабы? Баягы сисмопоюз колонналардын немесине өзүнчө кайра бир утепление берип эле кыйналып, апалавка коеюн десең, оңбогон акчаны алып коет усталар, туурабы? Туура. Могу апалавка коет элем деп убары болбойсуздар. Анын эгер сыртын утепление кылбай койсоңуздар, эгер бетондун, бул үйдүн ичи көгөрө берет. Көгөргөн ушундан да. Мынакей, эки чети утепленный, апалавка коем дебейсиздер, арматураны коюп берип туруп эле, цементти куюп коесуздар. Даяр. Эми караңыздар, көпчүлүктө суроо. Ногуну түшүнүп атасыздар да, эмнеге асып койгонун, Ногул анкер, анкер. Жанагы Аристом карматкан анкерлер да булар. Эми караңыздар. Ногу мүнт коелучу. Опа, катастрофа чыгып кетти. Бул негизи көтөрдү мынакей. Мына караңыздар, туугандар, мен мындай күлөнтүп коеюн десем бош туруптур да.
Көргөзөлгөн максатыбыз мына туугандар. Анкер кандай кармап туруу да? Көрдүңүздөр. Могу чопик болчу, э? Чопик болчу анысы. Могу чопикти дагы мына көтөрүп коюңуз. Ала кулап да кетти, сынган жок, э? Жок, сынбайт. Бир кой берип көрүңүзчү мындай. Жери ыргытайлыбы? И. Любой эле кирпичти ыргытып берсек болот, мына тандабай эле. Кана? Чекесинен эле мына. Пожалуйста. Мынакей. Не дедиңер? Учу бирич бурч гана Бурчу үшөлөнүп кетти, атак. Өзүнөн бир кандайдыр бир трещина чыгып, же бир жаракка чыгып кетпейт да бул. Бул баягы газоблок, пеноблоктор караганда бекем көрүнөт. Салыштырмалуу аларга караганда абдан бекем. Эмне өзгөчөлүгү бар ошо газоблок, пеноблоктордон? Бунун өзүнүн свойствосу ушундай да, буга виброволокно кошулат биринчиден. Экинчиден бул баардык технологиясы менен куюлгандыктан жакшы качествода. Бул баягы Буну КамАЗга да тебелетип көргөнбүз да. Бунубу? КамАЗ 10 тонналык КамАЗ тебелеп сындыра албай болгон да. Охотто. Жанагы интернетте жүрбөйбү, куалла менен уруп деген. Марта ушул кирпич да ушул. Вообще кубанып атам. Эми караңыздар. Буну коюп кетти. Ооба. Ичинен родбанк эле берет да. Родбанк эле берип туруп эле биринчи жана серпянкасын тартып туруп эле родбанк берип болду, анан тиги шпаклевкасын тартып берсе болот. Могул жерде мен көрүп атам да азырчы, чыгарып аткан жердичи. Теп-тегиз караңыздар туугандар. Эми неге буу чыгып атыр булай? Бул ичинен мынакей өзүндө реакция жүрүп, мынакей бул азыр 45-50 градуска жакын болуп тур. Ушундай ызыкта булар демделеби? 47 градуста демделип бышат да, мынакей мындай үкөктөрдүн ичинде бышат. Үкөктөрдө. Мынакей ушундай үкөктөрдүн ичинде бышат. Мен айтайын деген туугандар, караңыздар, мына калпын караңыздар. Көбүнчө баягы газоблоктордон көрүп калып атабыз да. Ооба, өзүнүн формасын жоготот. Формасын жоготкондо шыбап аны тегиздеш кыйынга туруп атат да, турабы? Ооба, бул ошон үчүн жана үнөмдүү деп атканыбыз бул ошо шыбактан дагы эконом болот да. Кыздарчы, үстүнөн да көрүнүп тур, теп-тегиз экени. Азаматсыздар. Но үй салып беребиз деп атпайсыздарбы? Бул кандай шартта салып бересиңер? Шартыңар кандай? Мынакей эгерде кардар келе турган болсо, бул жерде кичинекей мини рекламабыз бар. Кардар келе турган болсо, бизге кардар өзүнүн проектисин көргөзөт, жерин көргөзөт. Ошо жерине байланыштуу кылып проектисин карап, биз кардарлар менен келишим кылабыз. Ушундай полистор блок менен гана келишим болот да, биздин өзүбүздүн товар бул болгондон кийин. Баягы кирпичтен Жок, биз андай албайбыз. Биз анткени өзүбүздүн полистирол блокко өзүбүз жооп бере алабыз да. Ал биринчи. Экинчиден, кардар менен келишим кылабыз дагы, фундамент, стенасын, крышасын, отоплениясын, айнек терезелерин салып беребиз. Подпусоо даярдап беребиз да. Ошо подпусоо даярдап берип, бизге ишеним көргөзсө, биз иштеше алабыз. Кыскасы Биздин мындай өзүбүздүн командабыз бар да ага. Кардардын башы оорубайт. Кардардын башы оорубайт, кардар ошо подпусоого чейин жана обой чаптамай, жана евро ремонт деп коет, ошого чейинкисин биз кылып бере алабыз. Канча жыл болду эми ушу ишти алып барып атканыңарга? Эми бул негизи баш аягы бир 7 жыл болду. 7 жыл. Анан жакшы күчтөнүп иштеп келе атканыбызга бир 2 жылдан ашып калды. Кыскасы мындай жаңы эле ачыла калып эле, Ооба. мындай элди коркунучка салбайт экенсиздер да, уже опыт болсо уже бар. Биз ошон үчүн баягы көмүскөдө жатып, өзүбүз накта бышып бүткөндөн кийин, бул канча нерсе проверкадан өткөндөн кийин, муну суукка да тоңдуруп көрдүк, кышка калтырып көрдүк, 6 ай сууга салып көрдүк, бул небе деген испытанияларды кылдык да. Ошодон кийин анан кийин биз баягы эл астында эми Малатсы, азаматсыңар. Мен мындай сыймыктанып айтайынчы, чынында эле. Мынакей дагы нон бир уруп көргөзүп койгула дейт биякта да шефтер, кана. Көрүңүзчү. Кээ бир жана сиз айтып атпайсызбы, газоблок дегендер депчи, чапса ортосунан бөлүнүп калат да, мынакей. Көрүңүз. Мына катуу ура. Анакей сага. Мына сага эмне керек да туугандар? Жарака да чыкпайт. Жарака да чыкпайт. Ошо урган жер гана кирет. Мунун плюс жери ушу да. Вообще качествосу сонун. Так, эми. Но кармап жана гүлөнтөйлөп жип албадыкпы? Эми гүлөнтөрүңүз эми. Mo 50 килолук цемент. 50 килолук цемент азылып тур. Мына жугулсаго анкер жугум кетпек үчүн эмгиче чыгып кетмек. Жана айтышат го, Аристон көтөрөбү, ана мык кармайбы дегендерге суроо. Көпчүлүк ушу суроон берет да, турабы? Көпчүлүк ушудан коркушат. Эми баягы туура эмес маалыматтар кетип калат да. Анан негизинде кирпичибизге өзүбүз чынында эле туугандар, ушул мага ачык эле айтайынчы, ушул полистирол блок жөнүндө мен көп мындай информацияларды уккам. Чынында эле кеңеш берем. Коркпой ушудан салдырып берсеңиздер болот туугандар. Келем баасын айтыңыз эми. Элдин баары баасы канча деп азыр күтүп атат да. Мисалы, ноодон баштайлычы, мага кызыккан, мага жаккан нерсе ушул да өзү могу. Анткени заливканы далай эле азабын тарттым да менчи. Мынакей мындай кылып көрөм, тигиндей кылып көрөм. Айтасыз, бунун баазы негизи 1 квадраты 600 сом болот. Ошондо 1 уштугу 300 сомдон айланат. Но 300 сом, 300 сом, 1 уштугу 300 сом. Но экөө 1 квадрат болот. Экөө 1 квадрат болот. Экөө 1 квадрат, Анан кийин бул лоток чозу. Лоток. Бул лоток чозу 250 сом.
250 сом бир штугу. Ооба, бир штугу. Кийинки кеткени стенага коюлган кирпичи мынакей бул. Мына размер канча мына экөөнүн? Бул 30 бийиктиги. Биягы дагы 30. А бунун бир жагы 30, бийиктиги 20, узуну 50. Узун 50. Узун 50. Бул азыр 210 сомдон. Сементтин өйдө ылдый болушуна байланыштуу болуп атат да. Кичине ойнойт нары бери. Бир аз ойнойт. Бир 5-10 сом нары бери ойнойт. Ночу меш комната. А бул меш комнатный кичинекей болсо бул 150 сомдон. Узун туразы канча бунун? Узун туразы ушул эле размер болгону уз керек. Жукара, уз керек. Эми меш комнатка жарайт турабы? Жарайт. Негизи ушундан эле коюш керек. Мисалы адамдар минт эсептейт да. Кирпич койсомбу же муну койсомбу деп. А биз аны эзептеп койгонбуз. Аны эзептеп койгонбуз. Мисалы 1 квадрат метр жерге биздин блок менен кое турган болсо, болжолдуу түрдө 3400 сомдой кетет. Болжолдуу түрдө. Эми минус плюс болот. А тиги кызыл кирпич менен кое турган болсо 5000 сомдун тегерегинде акча болот. Кызыл кирпич менен биз анын баарын расходун, канча расход кетет, ортосуна сеткамак салынганы, работасы, убактысы, буну 10 кирпич Сыртына утеплениясы, утеплениясы менен кошкондо. Ошондо разницасы 1 квадрат метр жерден 1,5 миң сомдой, 2 миң сомдой разница берет. Буга караганда кызыл кирпич. Туугандар, ушуну баарыңыздар ойлоносуздар да, булар уже ойлонуп чыгарып коюптур да. Биз анын бүт баардыгын 1 практикадан квадраттан эгер кирпич кылсаңар канча болот дедиңиз? 1,5 миң сом, 2 миң сом үнөмдөйт. 1,5 миң, 2 миң сом үнөмдөйт 1 квадраттан. 1 квадраттан. Ооба, Муну 1 уже квадраттан. ойлонуштун кереги жок экен, булар ойлонуп уже чыгарып коюптур, Ооба, туурабы? биз чыгарып койгонбуз анын баардыгын. Сонун экен. Эми келиңиз. Мынакта канча штук бар, кандай объем бар, мисалы заказ берсе канча күн күтөт дегенде, эгер көп алам дегендер болуп калат да. Ооба, бир аз негизи заказ бере турган адам келип биз менен сүйлөшүш керек. Усталары кандай болот, ошо өзүнүн убактысына жараша анан заказын бир аз нары бери кылсак болот. Эми негизи бизде бир тамга бир 2 күн 3 күндө куюп коебуз да. Бир тамга 2 күн 3 күндө. Бир тамга бир аябай жакшы иштесе 2 күн 3 күндө куюп коебуз. Эми туугандар, мындай да, фундаментти куюп койдуңуздар, келип заказды берип кое берсин. Берип кое берсин. Туурабы? Очередке туруп тура берсин, онда силерге даярдап коет. Анан апар ишти кыла бересиздер. Так, доставкасы. Доставкасы клиенттин өзүнөн жүктөп бергенди биздин балдардан. Жүктөп бересиздер болду. Жүктөп берген. Мына туугандар караңыздар. Ногу мындай жартысын атайын сындырып коюшуптур. Ички көрүнүшү биздин ногу полистиролдор, пенопласттар кандай равномерный жатат дегени да мынакей. Бир дагы баардыгы чогулуп бир жерге келип калбайт. Цемент бир жерге чогулуп келип калбайт. Мисалычы, тегиз, мынакей тегиз, баштан аяк тегиз 100% тегиз жайгашкан да. Чын эле плотный болуп турбайбы? Муну сындырыш өзү тамаша эмес экен негизи, Буну араң сындырдык ушу сизге көргөзөйүн деп. Менде дагы бир суроо да. Адамдарда мындай ой келиши мүмкүн да, ногу мисалы составында эмне бар? Зыяндуу бир химиялар жокпу депчи? Бунун эч кандай зыяндуулугу жок. Баардыгы экологический деп коет го. Эмне бар составында? Бунун составында кум бар, цемент бар. Андан кийин мынакей бу жерде виброволокно деп кошулат. Жүрүңүз миксер жакка көргөзөйлү. Мынакей ушул виброволокно кошулуп, ушунун себебинен кирпичтин бекемдүүлүгү ушунун себебинен да. Могу гранул канча чыгат? Эмне химия? Гранул жок, бул Кытайдан келет. Эми баягы өтө адамга зыяндуулугу жок. Бул жанагы пластик кашык, вилка, тарелка, одноразовый тарелка. Ошонун баардыгы ушул сырьёдон чыгат. Мынакей өзү негизи тура эле сахардай болуп. Бул общепиттерге колдонулуп аткандан кийин бул зыяны жок экен да, туурабы? Ооба. Муну караңыздар, эне кумшекерге окшогон. Ооба. Нерсени эле чоңойтуп коюп турбайбы буну, Ооба, ушуну иштеп чыгарабыз да. Аша азаматсыңар. Бул эми туугандар жаңы ойлонуп чыккан бул технология эмес да, туурабы? Бул Европаларда, кошуна өлкөлөрдө булар ооба өнүккөн уже булар. Бул Ушу менен салат да бар эле. Бул нерсе бардык Европаларда, бизге коңшу мамлекеттерде бул нерсе Казакстанда өзгөчө аябай өнүккөн, аябай күч алган. Буну биздин клиенттерибиздин көпчүлүгү дагы азыр ошо сыртты көргөн клиенттер болуп атат да, сыртта иштеген, чет жаккада иштеген клиенттер. Өз көзү менен көргөн, коркпойт. Коркпой алат да. Буну баягы көрөлектер, билелектер баягы көнүп калган кирпичке деп ойлоно берет да, bundan коркот да будан, туурабы? Биздин элге, калың журтка толук маалымат жетпей калгандыктан ушу менен көп тааныш боло элек деген сөз да. Тааныш боло элек. Бул менен үй салынсачы, мен ойлоп атам да, жыпжылуу болсо керек, Эми ошол биз айткан технология боюнча салза. Буну койгондон кийин раствор менен койбош керек. Клей, өзүнүн клейи бар, базовый клей, эң эле арзан жөнөкөй клей. Ошо клей менен коюш керек. Ошо биз айткан технология менен салза, Кудай буйруза үй жылуу болот да. Бул менен салгандар айтып атабы, мындай отзыв береби? Жылуу болду. Сөзсүз түрдө биз дагы ошолор менен кабарлашып турабыз. Сөзсүз түрдө берет отзыв. Жетекчилерибиз дагы, биз менен чогуу иштешкен балдар дагы ушул кирпич менен үй салды. Кышында кандай практичный болду? Кышында мына ушул футболкачан жүрүшөт үйүндө. Футболкачан жүрүшөт. Ооба.
кыскасы туугандар, ооба, ким көрөм десе үйүн любой күнү барып көргөзүп бере алабыз да. көргөзүп бересиздер. Көргөзүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер, үй куруучулар, мен видеону жыйынтыктайм, эми колуман келишинче маалыматтарды бердим, сындырдып да көрдүм кыскасы. Эми калып калган маалыматтар болсо ошо экранга номер койдук. Ооба. Ошого чалып дагы Байланышсын. байланышасыздар, же болбосо Калин айылы кайсы дарек бер? Келе берсин. Калин айылында эски кырман деп коет. Калин айылындагы эски кырманга келип дагы өз көзүңүздөр менен көрүп, келип өзүңүздөрдүн бир кубалаңыздарды же балтаңыздарды ала келип да сындырып да көргүлө ишенбесеңер, Ооба. Кыскасы бул видеону жөнөтүңүздөр туугандар. Досторуңуздарга азыр элдин баары эле урулуш кылып атпайбы? Көрбөй калдым, арманда калып, анан эртең видеону көрүп, аятта мен кирпич кылбай мындай кылат элем да деп, анан бизде бүткөндөн өкүнүп калабыз да. Ошондойбуз. Ошондой өкүнүп калбайлы, видеону максимальный жөнөтүп коюңуздар, айыл группаларга, досторго видео сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар.